Бүгін 6 июнда УКМКнын төрағасы Камчыбек Ташиев Баткен облысының тұрғыны Шайра Желдібаева менен жолугушту. Бул тууралуу УКМКнын басма-сөз кызматы кабарлады. Маалым болгондой, Шайра Туктаевна 3 кызы менен бирге 2022 жылдын сентябрь айында кыргыз-тажик чек арасында болгон куралдуу кагылыш учурунда жол кырсыгынан алган жаракатынан улам майып болуп калышкан. Автоунаадагы 24 адамдын 12си алган жаракаттан улам каза тапкан. Анын ичинде Желдибаеванын жолдошу Абдыганым Амиров, улу Абдрашитов Максатбек жана кызы Сумай Абдрашитова да болгон. Учурда Шайра Туктаевна 3 баласы менен дарыланып жатат. Дарыгерлердин сунушу боюнча Желдибаева анын кыздары Бишкектин дарылануусу зарыл. Ал эми балдар психологиялык жактан жабыркап, Баткен облусундагы үйлөрүнө кайтып баргылары келишпейт. Жолугушуу учурунда Ташиев Бишкек шаарынан жеке турак жай алууга көмөк көрсөтүүгө убада берип, дарыланууга материалдык жардам көрсөттү. Депутат Тазабек Икрамов социалдык тармактарда уят сөздөрдү колдонгон жарандарга айып салууну сунуштады. Ал 6-ында Жогорку кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында билдирген. Социалдык тармак аркылуу чыгып алып, бирин-бири сөгүп жатышат. Түз эфирге чыгып алып, эмне гана кылышпайт. Мындай көрүнүштөр биздин балдарга кандай таасир этет? Ал жагында ойлоп коюшубуз керек. Маданият министрлиги буга чейин бул маселеге көңүл бурбай эмне кылып отурду деп таң калып жатам. Мындай видеолорду көрүүгө чектөө киргизүү керек. Ал эми жарандардын өздөрүнө 50 000 сомдон 100 000 сомго чейин айып пул салуу керек. Алар менен күрөшүүнүн бирден бир жолу ушул, деди депутат Тазабек Икрамов. Эртең 7-июндан баштап өлкө аймагында күн кескин түрдө ысыйт. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Билдирүүгө ылайык абанын күндүзгү табы Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен областарынын өрөөндөрүндө 35-40, Талас облусунда 33-38 градуска чейин жогорулашы күтүлөт. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги эскертет. Мындай кургак ысык аба ырайында күндүз күн ачык жерлерде көпкө жүрбөөгө аракет кылыңыз. Сууну көбүрөөк ичип, ысык өткөрүп алуудан сак болуңуз. Жогорку кан басым, жүрөк оору көп жабыркагандар бул күндөрү сыртка жана сапарга чыгуудан баш тартып турууга чакырабыз. Мындан сырткары айыл чарба өсүмдүктөрүн кеңири сугаруу сунуш кылынат деп жазылат маалыматта. Кечээ 6-июнь күнү саат 3:11-де Жалал-Абад облусунун аймагында очогунда күчү 3 балга жеткен жер титирөө катталган. Бул тууралуу сейсмология институту маалымдады. Жер титирөө облустун Созак районунун Кара Чолок, Таран базар 3 бал, Кара Алма Саты, Кылмак Кырчын, Жийде, Канжыга Сай, Карарамат, Актоок, Сары Булак айылдарында жана Ош облусунун Өзгөн районунун Чаңгет, Ор Казган айылдарында 2,5 балга чейин сезилген. Такталган маалыматтар боюнча жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган эмес. Ульяновск облусунда 4-июндан 6-июнга чейин спирт ичимдиктеринен уланып ооруканага кайрылгандардын саны өстү. Учурда жабырлануучулардын саны 40тан ашып 18 жарандын каза болгону айтылууда. Бул тууралуу аталган өлкөнүн жергиликтүү басылмалары жазып чыгышты. Маалым болгондой, жарандар Мистер Сидер деп аталган спирт ичимдигине ууланышкан. Азыркы тапта Ульяновск аймагынын сырткары Орусиянын башка аймактарынан дагы ооруканага кайрылгандар катталууда. Жабырлануучулардын арасынан 8 жаштагы баладан баштап жашы 18 жашка чыгалы өспүрүм кыздар дагы бар. Алардын абалы оор жана орто оор деп бааланууда. Экспертизанын жыйынтыгында мындай масалык уланууга ичимдиктин курмандыгы метанол заты себеп болгон. Учурда Мистер Сидер ишканасынын жетекчилиги кармалып, териштирүү иштери улантылууда. Бишкектен Чеченстандын борбору Грозныйга авиа каттам жанданат. Бул туурасында Манас эл аралык аэропорту маалымдайт. Белгилегендей, Орусиянын Уральские авиалиния авиакомпаниясы 15-июндан тарта Грозный-Бишкек Грозный багыты боюнча үзгүлтүксүз каттамдарды аткара баштамакчы. Каттамдар жумасына бир жолу бейшемби күндөрү аткарылмакчы. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, чекирди чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусу стаканса чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.